Саламатсыздарбы, урматтуу орус тилин үйрөнүүчүлөр. Биздин кезектеги темабыз катыштык сынатоштор. Орус тилинде относительные прилагательные деп аталат. Ал төмөнкү мүчөлөргө ээ. Мужской роддо ски, женский роддо ская, средний роддо ское, көптүк санда ские. Бул мүчө, орус тилиндеги бул мүчө кыргыз тилинде которулганда эки маанини билдирет. Илик жөндөмөсүнүн нын мүчөсүн жана ошондой эле таандыкты билдирүүчү ык мүчөсүн билдирет. Мисалы үчүн, илик жөндөмөсүнүн нын мүчөсүн берген абалы Московский университет. Москванын университети. Ык мүчөсүн берген городской мальчик. Шаардык бала. Ски мүчөсү бул жерде нын мүчөсүн берсе, ал эми экинчи вариантта ык мүчөсүн берип атат. Городской мальчик, шаардык бала. Родительское собрание. Ата энелердин чогулушу. Мировой писатель. Дүйнөлүк жазуучу. Детский психолог. Жаш балдардын психологу. Жаш балдардын. Бул жерде илик жөндөмөсүнүн нын мүчөсүн берип атат. Сельский парень. Айылдык жигит. Морской берег. Деңиздин жээги. Российские журналисты. Россиялык же болбосо орусиялык журналисттер. Японский автомобиль. Япониянын автоунаасы. Бул жерде кайсы мүчөнү берди? Илик жөндөмөсүнүн нын мүчөсүн берди. Годовой отчет. Жылдык эсеп кысап дегенди билдирет. Мына бул мүчөлөр кыргыз тилинде эки мүчөнү билдирди. Ык жана нын мүчөсүн. Сиздер менен мен Аладин Исламидинов болдук. Кийинки сабактан жолугушканча саламатта туруңуздар.